Assalomu alaykum, qirg'iz elim. Men shu suranib ketgan narsam shu hozirgi uchurda shu kvartirada turaman. Qiynalib uchurda turyapman. Yashash shart sal og'irroq bo'lib turibdi. 2022'de kelishim qaytib bo'lgan. Ikki qiz bilan o'tali qiyin uchur bo'ldi. O'sha oy yashash bo'lib keldim. O'ta qiyin bo'lib ketdi. Belimde de nima girishi var. Bardığına hayır olup sevmeye bağışım gerek болады. İştegende жетпей квартплатта жетпей. Тияна тартсам, тияна жетпей, бияна тартсам, бияна жетпей атат. Ошоға кичине жардам сурап, кайрылып болдум эле. Эң керектүү нерсем ошо отун сууга кыйыныраак экен. Ошо отун суу жагынан дагы продукты жағынан дағы, o'sha жағынан да бізге жардам болып кетсе деп қырғыз елімен сұранып кетер. Саламатсыздар урматтуу кыргыз элим. Биз көпчүлүктүн кайрылуусу боюнча Беренбек байкелердин үйүнө келдик. Бул жерде квартирада турушат экен. Жүрүңүздөр. 4 баласы менен ушул жерде жашайт. Өзүбүздүн колубуздан келген продуктлардан бир аз алып келдик. Азыр эң керектүү күнүмдүк колдоно турган ушул тамак аш продуктылары. Жүрүңүздөр, бул жака кирели. Беренбек байке өзү кышкысын ошол көмүрдө иштейт экен, көмүр жүктөп. Келинчеги базарда жана мал базарларда билесиздерби, семечка сатып отурат го. Ошентип кышы жайы семечка сатат. Анткени башка жумуштарга жарабайт, зрениясына байланыштуу. Беренбек байкенин өзүндө да грыжа болгондуктан көп жумуштарга жарабайт экен, бирок ошого карабастан үй бүлө багуу үчүн ошо көмүргө оор жумуштарга ушундай иштеп келет мынакей. Ушул жерде эле квартирада турушат. Бул жагы. Ушул комнаталар, шкафтары. Бул жер жата турган спальни. Бул жакшы кыз экен. Кичинекей кезинде калыптыр да. Беренбек байкенин биринчи келинчеги бул кыз 2 жашында каза болуп калган экен. Ошо менен Беренбек байке 2 кызы менен жалгыз калыптыр. 2 жыл бою өзү багып, аябай кыйналгандыктан анан ушу жакында эле экинчи турмушун алган экен. Ошол кыз кичинекей эле калыптыр апасынан. Карантинден кийин кайтыш болгон экен да. Ушундай үй жайлары жок азырынча. Ошо көп жылдардан бери эле квартирада эле жашайт экен. Колдон келген жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Азыркы учурда кыш айлары болгондуктан отундан, көмүрдөн, продуктыдан ушундай тартыш болуп калат экен. Төмөндөгү реквизиттер бул ушул. Мына кышы менен ушул көмүр ташып ушул жерде иштейт. Күнүмдүгүн күндө алат экен. Ушул күнүмдүк тапканын продуктуга, ошол квартплатка жетип жетпей калат дейт. Белинде грыжасына карабастан ушундай оор жумуштарда иштеп келет.